Ассаламу алейкум. Манас район тургундары кандайсыздар? Мына тугандар буйрса, мындай лай кирпич коюлуп атыптыр Покровкада. Мурда негиз ушундай кирпичтер коюлчу эле. Азыркы учурда мындайлар коюлбай калган тугандар. Мындай пол сухой болуп эле пресстелип калганда азыркы кирпичтерчи. Анан буйрса быйыл бир жигиттер лай кылып куюп аткан экен, көрүп тургандай. Былчылдатып лай кылып туруп, саман кошуп туруп, кадимкидей мына мурункудай кирпич куюп аткан экен тугандар. Bunun razmeri 40'a 20'da bit yeri 20 uzunluğu ile 40 tuğanдар. Buyursa kirpiç koyulup başladı. Anan şul kirpiçler satılat buyursa uşul yerde. Бұл эми Покровкадагы бұл имподромго кетип аткан көчөнү билесиздер. Бұл жакка трасса Аралга кетип аткан көчө. Тияк болсо роду билесиздер. Жигиттер ошо лай кылып кадимкидей былчылдатып эле мурункундай кылып эринбей ушинтип куюп атат кирпичти. Эми баазын 25тен деп атат. Негиз буга аябай чоң мээнет керек билесиздер. Муну лай кылып куюш оңой эмес. Бир күндө эми даже 500 та куя албайсың го дейм. 1-2 адам болсоңчу мындай лай кылып куйгандан кийин. Анан куюп көбөйткөндөн кийин буйрса бул сатылат эми. Буйрса сапаттуу да боларчы. Бул кийин ошо жерге таштасаң да сынбайт. Жамгыр жазада эчтек болбойт да, мурунку ошо лай кылып куюлган саман кошулган кирпичтер жакшы буйрса. Ушу жигиттерине иштерине ийгиликтер болсун. Ошо телефон номерин экранга жазып койдум. Буйрса ошол заказ алсаңыздар да болот тугандар. Берде азыр 2 эле бала иштеп атыптыр. Анан буйрса заказдар болсо дагы ошо балдар топтолуп иштейт буйрса. Ушундай эле ручной куюп. Базы 25тен экен бул жерде. Жакшы тугандар. Şu жигиттерге Аллахым күч кубат берсин, ден соолук берсин. Тапкандарына берекесин берсин Аллахым.